түштүктөрчү айткандай чырайлуу кыз экен деп көңүл буруп койгон. Шустрый жигит болчу да. Мен досумду тааныштырып калдым. Аны мага көп жага берчү эмес. Үйгө барып келели. Деле жок, баргым келген жок. Эч баскым келбей атат. Условиябызды мындай жакшырттык да. Бул эмнеге мындай шикарный турат деп таң калдым. Бардык. Баранан киргенде эле Боорсок конфеттердин баарын башыма чачып берсе, шок болуп отуруп калсам болобу? макарон болчу да. Мен ушунчалык таң калдым, ай деп. Ошентип музыкалык школдан окуп анан кийин Троллейбус менен эле алданып эле барып калгам. Үй бүлө капкалуу шаар деп айтылат. Бүлө куруу оңой болгону менен аны сактоо, азектеп барктоо убакыт менен сындалып, баалана турган иш. Бүгүн да Махабат баяны программасында көп жыл бирге түтүн булатып келген үлгүлүү жуптардын турмуш жолуна баш багабыз. мындай жакшы укмуштар экен. Комуз менен ушунчалык сонун Окшоштуруп жасаштыр. Окшоштуруп жасалыптыр. Биягы дагы эле 3 бирок 2 кулагы гана бар экен да. 3 кулагы жакшы болот эле. Абдан сонун. Жакшы торт болуптур. Таттуу. Комуздун музыкалык торт болуптур да. Анан Дилшаттын дагы баягы студент убагында жаш кезиндеги баягы бир эмесин эстеп кеттим да. Бир баягы республикалык жаштар аткаруучу конкурсу болуп атат да, баягы республиканский конкурс молодых исполнителей деген болгон. Ошондон Дилшат конкурска катышып, ошо филармониядан конкурска ойноп атса, анан кийин менин жана досум Европадан келген скрипач Мурат Рена. Анан ошо экөөбүз чогуу туруп угуп атсак, угугандан кийин Мурат айтып атпайбы, жүкүнө она хорошо играет депчи. Хорошо играет на комузе деди да. Анан мен аябай сүйүндүм. Мурат мындай айтканда бир жакшы бир өзүнүн баасын берип атыптыр деп аябай сүйүндүм да. Анан ошондо Дилшат комузду эми баягы бала чагынан ойноп, ошол жери келген убакыт болчу, ошо студент убагында болчу. Ошондук ошо конкурстан Дилшат лауреат болгон. Мына дал ушул кыргыздын улуттук аспабы болгон комузда кол ойнотуп жаткан сулууга назары түшкөн жигит келечекте үй бүлө куруп түтүн булатабыз деп ойлобосо керек. 30 жыл бирге жетелешип, турмуштун ачуу таттуусун бирге көрүп, бирге жеңип, бактылуу турмуш кечирип келген каармандарыбыздын Махабат баянына биргеликте сапар алабыз. Өзүңүздөр байкагандай, берүүбүздүн бүгүнкү коноктору чыгармачыл түгөйлөр Камбаркан фольклордук тобунун артисти Кендирбаев Садатбек жана жубайы ырчайым Дилшат Хангелдиева. 1987 жыл. Кең далылуу жигит бакыран көз тармал чач сулууга көзү түшөт. Таанышууну каалайт, дап бара албайт. Ошол кезде Садатбек мырзанын жакын досу жардамга келип, болочоктогу жубайы менен китепканадан тааныштырат. Ушул кыш мезгилде болсо керек. Анда бизде интернет, андай мындай булактары жок эсе болчу, жок деле болчу. Анан кийин көбүнчөсү студенттер сабакка даярданганда кандай даярданышат? Көбүнчөсү библиотекага барышат. Библиотекага барышып, эртеңки сабактарга даярданып ошончу да. Анан кийин мен да бир жолу ошо библиотекага барып калсам, Дилшат отуруптур. Сабагын даярданып атыптыр. Анан мен мынтип карап койдум эле. Жакшы бир баягы түштүктөрчү айткандай чырайлуу кыз экен деп көңүл буруп койгон. Мен 2-нчи курста окуганда, ал 1-нчи курска келген болчу да. Бойлуу, ушунга бойлуу, мындай шустрый жигит болчу да. Аны мага көп жага берчү эмес. Ошондой шустрить эткени үчүн да. Мындай. Андан кийин мен библиотекага кирип сабакка даярданып отурсам, баягы мындай өтүп баратканда бир-эки мынтип тийишип калган учурун көрүп, анан тийишкенди көп жактырбадым окшойт. Анан сабак жасап отурсам эле эшик ачылып калды, мынтип эле карасам эле баш бактыда мени көрө калды дагы, байкатып койду да, көз карашынчы. Мени көрө калып токтоп калды дагы, анан шап эле кайра артка эшикти жаап чыгып кетип калды. Анан кийин анан мени менен чогуу жашап, чогуу окуган Шайлоо досум бар эле. Анан Шайлоого айтып калдым, Шайлоо ушул кыз ким деп.
ал учурашып жүрөт да Дилшат менен. Учурашып жүрсө, ал ким, кайсы кыз деп мен кызыгып сурадым. Кызыгып сураса, мен аны тааныйм, биздин курста биз чогуу тиги гуманитардык сабактарга чогуу барабыз деп калды. Анан мени тааныштырчы дедим. Анан кийин шайлоо, ой болду эми тааныштырам деп калды. Анан мен баягы мага тийишкен жигит го деп ой келди. Анан сабакка даярданып отурсам, бир аздан кийин анан баягы дос баласын ээрчитип келип калыптыр. Анан дагы эшик ачылып, дагы минтип карасам, экөө болуп кирип келатышат. Түшүндүм. Өзү жалгыз мага жакын жолой албай, бул жакын жолдош баласын кошо алып келген тура деп ойлодум ичимен. Түшүндүм да. Анан чын эле ошондой болуп чыкты. Келип, эмне сабакка даярданып атасыңбы деген сөздөр менен баштап, анан ошентип анан таанышып калдык. Анан ошо менен эле баягы бир кичине жылуу сезимдер пайда болду. Ошо менен ойлонуп калдың. Анан кийин эртеси баягы аракеттенип дагы жолугушайынчы деп дагы жолугушуп калдык, дагы сүйлөшүп. Ошондон баштап акырындык менен баягы мындай айтканда көп тез өөрчүп кетет го, тез өөрчүп кетет дегендей сыяктуу ошентип таанышыбыз мындай айтканда өөрчүп кетти. Кийинчерээк бир жарым жыл өтпөй бизде конкурс башталып калды. Абдан жоопкерчиликтүү, ушул профессионал музыканттардын арасында экинчи республикалык музыканттар арасында конкурс болуп калды. Анан мен Жорабек Султанмамутов агайды окучумун. Ошол агайым айтып калды, маркум агайым. Дилшат, сен ушул конкурска даярдангын деп. Анан мен каникулга барбай, кышкы каникулга барбай ошол конкурска даярдандым. Анан ошол кезде Садатбек да жүрүптүр. Анан кийин ал келип сурап калды, кандай болду деп. Анан мен ушундай экинчи орунду алдым десем, а сенчи десем, мен деген дипломант болдум бул конкурста. Анан ошентип экөөбүз сүйлөшүп кеттик. Сүйлөшө келсек абдан кызыктуу, ушунчалык баягы аң сезими кругозору кенен, ушунчалык баягы токтоо жигит экенин ошондо байкадым. Дилшаттын ошондо эле мындай келбети, анын үстүнө бир боюнан, мындай бою узун, ак жумал, анан ушу чачы айрыкча. Ушунчалык чачы тармал, анан аябай коюу болчу. Ошо чачы менен мындай айтканда көзү мындай айтканда ушу келбети элесте калган да. Ошо менен баягы мындай адамды жакындаттыгы ошо жагынан бар да. Баягы ата энесинен эрте ажырагандыгы үчүнбү же мындай көп кыйынчылыкты көрүп эле немесинде ушунчалык такшалып калгандай да. Анан ошол немеси дагы бир аз баягы жашоону түшүнгөн жигит экен деп мен дагы мындай көңүл буруп калдым. Андан кийин баягы сүйлөшө келгенде баягы бардык тармактан сүйлөшөт. Музыка тарабында тим эле ушунчалык мага кызыктуу маектерди куруп берет. Анткени бул музыка дүйнөсү ушунчалык бай, ушунчалык кенен да. Түпкүрүлүгү жоктой сезилет да мен үчүн. Ошол учурда ал баягы түркүн жанрда сүйлөйт да. Джаз жанрында, классика жанрында, фольклор жанрында, эстрада, поп, ошонун баарын мындай айтып, анан кийин аспаптарын көрсөтөйүнбү деп анан ээрчитип барып аспабын көрсөтүп класстан ошентип бир топ аспапта ойнойт экен. Анан деп мен дагы ушунчалык мындай анын немесине көңүлүнө төп келдимби? Анан мага дагы кызыктуу сезилди. Студенттин жатаканадагы жашоосу баарына маалым эмеспи? Ошентсе да катардагы курдаштарынан өзгөчөлөнүп, Саадатбек мырзанын бөлмөсү бардык шарттары менен болгон экен. Чарбачылыкка тыкан экен деп байкоо салган Дилшат айым жасап берген тамагынын даамдуулугун көрүп, андан бетер таң калганын эстеп отурду. Эсте калганы ошол трюфельный торт калыптыр. Ошо трюфельный торт көп жечүбүз. Анан ошол макарон тамагы.
Мен да азыр эсимде ушу биз баягы студенттик убактарда тамак жасап бири бирибизди чакырабыз. Ошондо биздин эң эле сүйүктүү тамагыбыз, өтө турган тамагыбыз баягы эме болчу да. Макарон болчу да. Эми биздин убактардагы студенттер баары жакшы билишет. Макаронду баягы сууга бышырып эле кичине баягы демдеп эле андан кийин макарон менен чай иччүбүз да. Анан мен да ошо макаронду жакшы көрүп жакшы бышырчумун. Анан Дилшат көп келип, комнатага келип чай ичип турчу. Анан мен Дилшаттын ыкына барып турчумун. Мен бир кыз менен жашачумун. Анан кийин экөөбүз тамактанып, анан ортого табакты коюп, эми тамактанайлы десек эле эшик тык 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 дейт. Ачсак эле Садатбек. Анан кел чай ич дейсиң. Анан келип чогуу биз менен тамактанып анан кетип калат. Анан кийинки күнү дагы күндө эле ошондой да. Анан мен бул билет окшойт, ошол учурду деп калдым. Бирок жашаган жерибиз эки башка неме зданияда. Мен башка зданияда, ал башка зданияда болчу. Анан тез келе турган болуп калды. Эмнегедир жага берген жок тез келгени. Анан ошентип эле бир күнү ал айтты, конокко чакырды өзүнүnkүнө. Эми дайым эле мен келип атам, эми меникине келип дагы барсак, экөөбүз бардык. Барсак ушунчалык кыздардай жашабайт экен, мыкты жашайт экен кыздардан дагы. Бөлмөсүндө эми бизде эчтеке жок андай нерсе. Анда баары бар экен да. Техниканын баары бар. Баягы музыка укканы, телевизор, холодильниги бар, килем илинген, бул жагы ушундай таза. Баары анан кийин сонун кылып макарон по-флотски деп коет. Аны ичке макарондан ушундай даңдуу тамак жасап коюптур. Өзүм жасадым деп айттым. Мен ушунчалык таң калдым, деп. Биз кыздар ушунчалык таң калдык. Анткени биздин баягы бөлмөбүз эчтекеси жок, дубал эле, кровать ошол эле да, башка телевизор деле жок, анда бар да. Анан бул эмнеге мындай шикарный турат деп таң калып. Жылдызы келишмейин эки адам бири-бири менен тил табыша албайт. Бирок бул түгөлөр үчүн кызыктуу темада кеп куруп, баарлашып убакыт өткөрүү жылуу сезимдердин пайда болушуна түрткү болот. Ал эми жылуу сезимдер бара-бара сүйүүгө айланып, жигитти үйлөнүү тууралуу ойлорго кептейт. Бул багытта Садатбек мырза көп аракеттенгенин белгилеп кетти. Көбүрөөк, тезирээк, тез арада мындай жолугуша баштадык да. Ошондон кийин жолугушуп, күндө жолугушуп, андан кийин ошо биз мамилебиз өөрчүп, бир жылуу сезимдер көп пайда болуп, ошо менен тез жолугушканга аракеттенип калдык. Эми мен өзгөчө аракеттенип калдым да. Ошондон кийин жолугушуп жүрдүк. Кызыгып эле баягы кыздардан калбайын деп эле барып иштеп көрөйүнчү деп иштеп жүрөм. Анан мени Садат узатып коет, кайра тосуп алат. Ошентип жүрдү, кыз жигиттей болуп жүрдүк. Аяк жагында анан биз мындай баш кошконго уже эме болуп баратабыз да, мындай жакындап баратабыз. Анан көп менин жолдош балдарым качан үйлөнөсүңөр деп ушинтип эме баштады. Анан туугандарым да айтып калды, качан үйлөнөсүңөр депчи. Анан кийин мен жеңем бар, жеңем да айтып калды, кызың барбы, качан үйлөнөсүң? Анан мен баягы айтышка туура келди, ушундай кызым бар, ушинтип жүрөм. Өзү оштук, мен көлдүк болом да. Өзү оштук. Анан кийин ушундай чоокуйбуз тигиндей мындай десеп, анан жеңем айтты, анда жакшыбы, жакшы көрөсүңбү, жакшысыңбы деп. Жакшы көрөм тигиндей мындай, кандай мындай белгилем бир өзүңөрчө мындай сүйлөшүп, биз дагы сүйлөшөлү, туугандар менен жетишели тигиндей мындай деп. Анан барып алар менен сүйлөшүп, баарын тактап, баарын эме кылып койдук да, үйдөн баарын бычып тигиндей, мына ушул күнү алып келем деп сүйлөшүп калдык. Ошол учуру менин эсимден кетпейт да. Анткени мен жанымдагы чогуу жашаган жер иштеген кызыбыз бар болчу. Ал менен бир курс жогору окучу. Анан мындай болду, келип Садатбек тыкылдатып келди дагы, бир жакшы фильм келиптир, японский. Жүр. Мен сени киного чакырып келдим деп калды. Анан кийин мен эч көңүлүм келбей атат, киного баргым келбей атат. Жок, барбайм дедим. Десем,
жанындагы кыз айтты, жалдыратып аны келсе сен барбайм деп коесуң, барып келчи эми деп атат да. Эле жок, баргым келген жок. Эч баскым келбей атат. Анан баргым келген жок десем, жок, барып келе берчи дейт. Анан эмнегедир барбайм деп аткам. Анан алда туруп алды, Садатбек да суранып, жүрчү эми барып келеличи деп эле. Мен баргым келген жок деп атам да. Анан тиги жанындагы кыз мынтте катуураак айтты мага. Эми 1 жаш улуу болчу, 1 курс улуу. Эми кечке жалдырат бересиң, барып келчи эми, барып келчи. Кечке ал дагы мени туруп алды да. Анан кийин Садатбек үчүн эмес, сен үчүн эле барайынчы дедим. Тиги эже дечим да, бир сиз үчүн барайынчы дедим дагы. Ошол кыз үчүн, ушу мен жактырбай атат ушул жерде отурганымды дегендей ойлоп, макул деп кийиндим дагы. Анан кийин Садатбек менен киного кеттик, троллейбуска түшүп алып. Троллейбуста мен деле шаарды көп жакшы билчү эмесмин. Баратам. Кайсы троллейбуска түшкөнүн билбейм, бирок Садат эми шаар жакшы билет да. Анан бир остановкадан түштүк деди. Эмне келдикпи? Кинотеатрга келип калдыкпы? Келе элекпиз го десем, келдик, түштүк. Анан бир аз бастык да, анан мынтип коет. Мен чынын айтсам портмонемди унутуп калыптырмын. Алып алчы деди. А мен ойлодум, ичимен жактыра бербедим. Эми кызды кино чакыргандан кийин портмонеси жанында болуш керек депчи. Болуш керек болчу. Эмне үчүн бул алып алган жок деп ичимен таарына түштүм. Бирок эми айла жок, эми ээрчип баратам. Анан кантип каерге барганын билбейм, бирок бир жерге жүр үйгө кирип чыгабыз, үйдөгүлөр бар неме деп эле ушинтип калды. Деген эле жок деп тартынып болбой атам да. Көгөрүп болбой жатсам, жүр деп эле мынтип көрсө биринчи этажында экен да. Кат үйдүн түртүп эле биринчи этажга кирип кеттик дагы. Анан үйгө кирсек, толтура эл. Улуу кайнежем, кичүү кайнежем, ортомунчу кайнежем, жеңелерим бүт бар экен. Бир эмес 2 жеңем ал кездеги. Анан кичинекей пытыраган балдар жүгүрүп жүрөт, эле ызы чуу да. А мен түшүнбөй калдым. Ушунчалык көп жашайбы депчи. Десе эле деп эле келди деп эле ызы чуу болуп менин колума сүйрөп келди дагы. Жолукту салды дагы, үстүмөн жанагы даяр экен да көрсө. Мындай подностун немесинде боорсок конфеттердин баарын башыма чачып берсе, шок болуп отуруп калсам болот. Оюмда айттым, мен азыр бир аздан чыгып кетип калам го депчи. Барышым керек деп кетип калам го деп. Садатбек каякта десем, жок, ошону менен 3 күн жок. Анан көшөгөсү бул жакта даяр. Ошентип мен шаарда Садатбектин үйү баягы улуу эжебиз да, кайнежем. Антип троллейбус менен кантип барып калганын билбей калгам да. Ошентип баягы келин болуп калды. Анан кийин барып, анан кийин ЗАГСка заявление жазып регистрацияга турдук. Бир убактарда дагы бир өзүнчө кичине эме болду. Кичине бир сөздөр болду. Мени биякта бир ошо байкем бар эле, ошо байкем дагы эмнетип айтты да. Эми түштүктөн алыш керек бекенби? Эми бияктан деле алса болот да дегендей сөздөр кетти. Анан мен Дилшаттын апасы дагы кийин айтып атпайбы? Бизден дагы тияктан ушундай бир кичине сөз болду дейт. Ош түндүктөн алабы, сен сага алыс болуп калат да депчи. Анан кийин Дилшаттын апасы айткан экен. Анда самолет уччу, Союз убагында самолет учуп, Каравандан Бишкекке түз рейс бар болчу, 2:40 турушчу. Анан апам, Дилшаттын апасы айтыптыр. Ой, 45 мүнөттө эле барып келесиң деп айтыптыр. Сурагандарга. Ошондой сөздөр болгон. Анан кийин мен көп айтып жүрөм. Мен түндүкмүн, Дилшат түштүк, биз Кыргызстанды бириктирген, биз Кыргызстанга эң жакшы мост курган биздин семья деп ушинтип айтып жүрөм да. Анан кийин келди, бирок баягы мен ичимден ойлодум, эми бул мен бир кадам таштап киргенден кийин кайра кайтып кетүү өтө уят болчу да бизде ошол кезде. Анан мен баары бир уят көрөт, андан көрө ушул жерде эле калып калат окшойм деп анан келин бойдон калып калдым. Ошол жерде келиндик парзымды ошол жерде өткөрдүм үйдө 1-2 ай. Анан баягы
кээде мен тамак жасап койсом эми алар үчүн таң калыштуу болчу. Алар тамак жасаса мен үчүн таң калыштуу болчу. Ошентип атып араң анан кийинчерээк көнүп кеттик. Кийин анан баягы ачуу басар кылып барышты да. Үйгө барышканда эмнегедир ата энем эмне деди деп кийин сурадым да. Деп сурасам атам апама айттыр, эми кызыбыз акыл эстүү эле кыз, эми жаман жигитке туш келбестир, жакшы эле деп ошентип эле мындай алыс деп дагы мындай каршы болбоптур. Эми барган жеринен багын тапсын деп эмнегедир туура түшүнүшүптүр да. Эми алар баягы көптү билген, көптү көргөн кишилер болчу да. Согушту көргөн атам. Анан баягы туура эле чечим жасаган экен деп ойлоп койдум. Жашообуз жаман болгон жок. Баягы биринчи көргөн эле жашоо менен ошону өзүбүз акырындап, бүттөп, куруп, баягы жашоонун ысыгына, суугуна дегендей көнүп экөөбүз бирдей алып кеткенибиз үчүн жашоо ушундай турбайбы деген эле түшүнүктө калдык да. Ушинтип эле жашоо курулат экен деп. Эркек падыша, аял акылман кеңешчи дейт. Үй бүлөнүн падышасы катары Саадатбек мырза кичинекей мамлекетин калкалап турса, кожойкеси Дилшат айым демине дем берип колдоп келет. Жөлөк таяк болгон түгөйлөр бири-бирин мындайча сыпаттайт. Биздин баягы чогуу иштеп калганыбыздагы, чогуу профессия болгон үшүбүз дагы, анан кийин баягы чыгармачылыктын үстүндө жүрдүк, ошонун баарын тең бири-бирибизди түшүнүп, анан кийин мындай көп тоскоолдук болчу эмес да. Анан мен Дилшаттын дагы көп, мындай айтканда, өзүнүн дээринде көп нерсеси жатканын көрүп, көп таланттын көрүп, мен айтчумун, сен мындай кылбайсың деп түрткү берчимин да. Анан Дилшаттын дагы бир мындай мүнөзү бар. Кичине өзүнүн баягы күчүнө ишенбей, өзүнүн көп Кудай Таала берген нерсени ишенбей, мындай тартынчаагыраак болчу. Мен айтчумун, сеники аябай жакшы болуп атат, давай өрчүтчү депчи. Анан тартынчаак болчу да. Эми түштүктүн кыздары кичине бирок мындай жактардан, общественный жактардан, мындай коомдук жерлерден кичине тартынчаагыраак болот да. Анан ошо коомдук жерлерге көп чыга албай тартынчы. Анан мен жок, мондай кылып, мондай ырдап атасың, жакшы ырдайт экенсиң, эме ырдачы депчи. Ошентип мен түрткү берчүмүн. Өзүнүн жакшы ырдаганын билет да, бирок мындай элге мынтип ачык чыга албайт да. Саадатбектин өтө мындай оор басырыктуу мамилеси бул менин жашоомдо мага жеңилдик берет. Анткени эгерде бир аз өтө мени катуу жанагынтип контролировать эте турган болсо, анда мен эчтеке кыла албай калам да. Мен баягы өзү үйдөн эң кичүүсү болгондуктан эркин чоңойгом да. Эркин чоңойгондуктан баягы оюмду өзүнчө планировать этип, анан ошол планды иштетип, анан ошонун мүдөсүнө жеткенге аракет кылып, анан жетип, анан кийин дагы өзүнчө план түзүп, ушундай жашоодо ушундай неме менен жашайм да. Анан ошонума Саадатбек эч качан мындай тоскоол болбойт. Бул оркестрга дирижирование. Дирижер болгонго дагы окучу. Анын дирижердун мугалими болсо биздин атактуу композиторубуз Насыр Давлесов болчу. Насыр Давлесов Дилшатты аябай баалап, сен аябай сенден чыгат, сен тыштаба муну жакшы деп, аябай жакшы заниматься этип, анан кийин айтчы, мен сени Ленинградка окуттурам. Ленинградка окуп келсең, сен Кыргызстандагы биринчи дирижерлордон болосуң деп айтчы. Эми ал кишилер мындай айтканда жөнүн айта бербейт да, баягы адамдын дээринде болгон үчүн айтып атат да. Ошентип мындай айтканда көп жакшы эмелерин айтчы, жакшы эмелерин берчү, мындай советтерин берчү, жакшы эмелерге багыттачу Дилшатты. Мен үчүн дегенде Дилшаттын көп жакшы, мындай айтканда таланттуу
көп. Албетте, бирок Садатбек чыгармачылыгымда өтө кийлигишпейт. Мен бир ырды жактырып иштесем көңүл бурбайт. Аны ырдап берсем, жакшы экен деп кубаттап коет да. Жаңы чыгарма менен иштеген. Мындай, эгерде мындай болуп калса, мындай экен деп башында айтчу, азыр айтпай калды. Азыр айтпай калганына караганда ойлоп калдым, мен да такшалдым окшойт депчи. Анын көңүлүнө жага турган кылып неме кылып атсам керек деп, иштеп жатсам керек деп ойлойм да. Мен да анын артынан көп түшө бербейм. Мындай эркин коебуз бири-бирибизди. Бактылуу көз ирмемдер көп кайталанса үй бүлө бекем болот деп айтылат. Жашоодогу эң бактылуу учурларыбыздын бири балалуу болуп наристенин ыңаалаган добушун уккан күн деп кубануу менен эстешти. Ушул гастролдун астында Дилшатка барып, анан кийин барганда ошол жерде биздин бир мед айымдар бар экен, биздин бир анда апалар да, эжелер, улуу кишилер. Мен ушундай жубайыма келдим эле, төрөдү мындай десем, куттуктайм, силер мына уулдуу болдуңар, уулдуу, балалуу болдуңар, бала төрөлдү деп ушинтип айтып анан минтип атпайбы, ошо эсимде калыптыр. Мына азамат экен кызыбыз. 4 килограмм бала төрөптүр, аябай мындай баатыр төрөптүр. Мына биздин кыздар да ушинтип, мындай баатырларды төрөсүн деп ушинтип айткан да. Ушул апабыздын айтканы мен эсимде калыптыр. Аябай жакшы сөздөрдү айткан. Биз кыз күткөнбүз, мындай кыз күткөнбүз. Анан кийин эркек болуп калса, мен ошол жерде мындай шок боло түштүм да. Кыз дебеди беле, эркек болуп калдычы. Анан ушунчалык кубанып, эмнегедир баягы сүйгөн жарыңа мындай айткың келет го, мындай уул болду депчи. Ошентип эле күтүп атам да Садатбекти. Анан Садатбек роддомго келди, абдан кубанып алыптыр. Бирок ошол учурда, мен төрөгөн учурда биздин Камбаркан тобу эң алгачкы жолу биринчилерден ушул гастролубуз болуп калды да. Анда дагы алай алайда деген Курманжан Датканын бир чоң тою мааракеси болуп жаткан. Ошол учурда анан Камбаркан фольклордук топ жолго чыгып жаткан болчу. Бирок ушунчалык мен баягы жалгыз эле калып калдым да роддомдо. Анан мен менен кошо иштеген баары Садатбекти калтырышкан жок. Баягы ар бир аспапта бирден баягы жоопкерчиликтүү музыкант болгондуктан жооп берген жок, алып кетишти. Анан мени караган эч ким жок, мен ошентип калып калдым. Бирок келгенден кийин анан Камбаркан тобунда кыздар болуп анан келип мени чыгарып кетишти да. Ошол кез абдан мындай эсте каларлык болот го. Ар бир баягы эненин, ар бир айымдын эсте каларлык бул бир мындай бактылуу учуру болуш керек деп ойлойм. Анан экөөбүз уулдуу болдук. Жумушту жаңыдан баштаган кезибиз, бирок кыйынчылык болду. Чындыгында жашоодо кыйынчылык болду. Анткени биздин мамлекетибиз жаңыдан баягы перестройка болуп отурган учурда көп дүкөндөр бош болуп калды. Ошол кыйынчылыкка карабастан биз баягы экөөбүздүн бир ортодогу сүйүүбүз, анан кийин мындай жумушка болгон ушунчалык сүйүүбүз, ортодогу мамилебиз ушунчалык бир таза тунук болчу да. Ошол себептен экөөбүз мындай журулуп, ошентип өзүбүздүн кичинекей мамлекетибизди түздүк да. Жарашкан түгөйлөр биздин программабыз аркылуу кубанычтуу жаңылыгы менен да бөлүштү. Жакында эле кайната, кайнене статусуна ээ болуп, келиндин ысык чайын ичип, кожоекенин кол узарып калган. Кызыбыз 27де азыр. Кудай буйрса, мынакей жакында эле келинди болгонбуз. Келинди болдук, эми экөөнүн жашоосу мындай айтканда. Экөөнүн баягы Кудайдан тилеп атабыз, ынтымактуу болсо экен деп эле. Сөз түрдө мен дагы мындай аларды түшүнө билгим келет. Анан билем, бирок биздин жашообузду да ошончолук кыйынчылыгыбызды айтабыз. Мындай болчу, тигиндей болчу. Бирок Кудайга шүгүр, эми баягы биздин мүнөзүбүзгө окшош эле балабыз. Ал деле ийкемдүү. Келинди болдук. Эми жакында эле болду. Жакында эле болду.
Кудай буйрса. Эми ошол да келинде болуп баягы көп кыргыздардын дагы бир эме бар го. Колуңуз арып калыптыр деп анан ушу тиш атында кичине колубуз арып атат го. Чайын ичип атабыз, чайын ичип атабыз. Берген тамагын жеп атабыз дегенде жакшы, Кудайга шүгүр. Эми ошо 2 жаш баягы бири-бирин түшүнүп, Эми баягы улап кетсе эле болду да. келиндүү болушалы оңой негизи. Бирөөнүн кызын алдың, келин кылып алдың. А бирөөнүн кызы сага кыз болбойт. Анткени ал башка үй бүлөдө өсүп чоңойгон, башка тарбияны көргөн. Келин болуп кирип, ошол үй бүлөгө жуурулуп, баягы алардын өзүнүн баягы жашоосунда өзүнүн тартиби болот дегендей, ар бир үй бүлөнүн. Ошо жуурулуп кетиш, келиндин турушун Кудайдан тилеш керек да. Андыктан ошол мен ойлойм 2 жаш баягы уулубузга, келинибизге бакыт каалайм, өмүр каалайм, өмүрлүү болушсун, бизди кубантып көп неберелүү кылышсын. Эми баягы азыр эми Кудай мындай суук көздөн сактасын деп эле аяп турабыз биз дагы. Мен Көз тийбесин деп. Чоң энемде айтчу эле да, айып калган чоң энем бизди чоң эне баккан да. Ошол айтчу да, баягы кээ бирлер ой келин келди, келинибизден бизге кыз болсун, ой ушундай болсун десе, чоң энем айтчу. Келин деген кыз болбойт, келиндин өзүнүн жолу бар. Келин деген үйдө келинде болуш керек. Келин өзүнүн жолун жүрүш керек. Анан баягы кыздай кылып эле кантип эле силер кыздай кылып эркелетмеген. Анын өзүнүн жолу бар деп ошентип айтчу да. Ошон үчүн ар бир нерсенин өзүнүн бир жолу бар экен. Ошо жолду да билип жүрүш керек экен. Ошо жаштарга да тарбия бериш керек экен. Ушундай келин болуп баргандан кийин кандай болот? Жерде мына үйдө кыз болуп эле жүрөт. А бирок башка бөтөн жерге барганда, мисалы, ошол жактан кыз да болуп, келин да болуп кетиш кандай? Ошонун баардыгын билип, үйрөтүп, айта жүрүш керек экен, менин оюмча. Бул адамдын жашоосунда бул бир өзүнчө ушунчалык бир тепкичтер болот экен. Бир аябай тим эле адамга жакын, адамга жүрөккө жакын турмуштун эң жакшы нерселери болот экен. Көп болот экен. Ошону дагы сезе билиш керек. Анан кээде мындайраак да тепкичтери болот экен. Кээде адамга мындай терс таасирин берген, кичине кыйынчылыктар болот экен. Кээде өйдө болот, кээде төмөн болот дегендей. Ошондо мындай кичине проблемалар да эми. Турмуштагы проблемаларсыз болбойт. Ар бир адамдын проблемалары болот. Ошондо проблемаларды көтөрө билиш керек да. Ошону сезип, ошону бири-бирине мындай аябай мамиле менен кылыш керек да. Кимде канча проблема болсо ошого да мындай колдоо болуш керек. Бири-бирине мындай айтканда, орусча айтат го, ступки надо делать дегендей. Анын үстүнө энди ар кимдин ар кандай дагы мүнөзү болот. Ошо мүнөзүнө жараша. Ошону мындай айтканда жеңе билсе, мен ойлойм ушу турмуш, анан семья жакшы семья болот. Жакшы тилек жарым ырыс дейт. Каалоолору аткарылып, дайым үй бүлө бүтүн болсун деп тилек кылалы. Сиздер үлгү алчу үй бүлөнүн махабат баянын көрдүңүздөр. Кайрадан кийинки аптадан жолугушканча.